менин алдындагы миңдеген акш доллары болгону кагаздын купюрасы же кагаздан жасалган доллар. Мынча чоң суммадагы акча, каражат сиздин капчыгыңызда болуп, же сиз аны жаныңызда көтөрүп жүрбөсөңүз керек. Сиз менен менде жок сумманы психикалык жактан ооруган адам көтөрүп жүргөн десем, ишенбесеңиз дагы керек. Ушунча каражатты өлкөдө тыюу салынган наркотиктерди ташыган жаран бир заматта жинди же психикалык жактан оорлуу болуп калышы мүмкүнбү? Ким жөнүндө сөз болуп жатат деп кызыгып жатасыз. Бирок биз журналистиканын талаптарына ылайык кылмыш кылып, республикалык номер 2 психиатриялык ооруканада дарыланып жаткан бейтаптын аты жөнүн ачыктай албайбыз. Анткени бул анын жеке адамдык кадыр-баркына доо кетириши ыктымал. Бирок бул окуянын мисалында жазадан кутулгандардын ыкмасын ачыктап беребиз. Анда башынан айтып берели. Mına görsötüp öğrenelim. Mına. Мындан бир канча убакыт мурун Баткен облусунда ири суммадагы каражат, андан сырткары чоң көлөмдөгү баңгизатты алып бара жаткан жаранды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери колго түшүргөн. Бали, азаматсыңар. Аларды кармоо үчүн бир канча убакыт, андан сырткары бир канча ресурстар колдонулса керек. Бирок ушунча аракеттин, эмгектин баары бир заматта жокко чыгып, кылмыш жасаган жаран психологиялык жактан оорлуу деген кортунун негизинде Ташкөмүр шаарындагы Кызылжар 12 шаарчасындагы психиатриялык республикалык ооруканага жаткырылып, азырынча жазадан ушундай жол менен кутулуп отурат. Биз сөз кылып жаткан жаран чынында эле ооруп калдыбы? Же кандайдыр бир ыкмалар менен ооруканага жаткырылдыбы? Биз ушул жагдайларга кызыктык. Көрсө, биз сөз кылып жаткан жаранга соттун чечими чыгып, ал дарыланууга баруусу керектиги көрсөтүлүптүр. Мындай соттун чечими менен келгендердин саны 100гө чукул экенин оорукананын башкы дарыгери ачыктады. Силер сурап аткан жанагы цифралар болсо, бул азыр бүгүнкү күндө мажбурлуу дарылануудан өтүү үчүн 100 койка багытталган. Ошонун ичинде эми азыр 100гө жакыныраак оору жатат дарылануудан өтүүдө. Булардын бардыгы тең акыркы биз ошол СИЗОдо жаткан ооруларды кабыл алдык. Алар бир топ, эгер цифрасы керек болсо мен мында официальный порядке мен жооп берейин. Анан кийин акыркы выездардан дагы соттун чечими менен чыккан. Мисалы үчүн ошол Нарын жергесиндеги, Нарын областындагы, же болбосо Чүй областында жаткандар бар, выезда жаткандар. Ошолор дагы келип атат. Негизинен кылмышка аралашкан жарандар сөз болгон ооруканага экспертизага таянып тергөөчү кортунду чыгарганда же экспертизанын кортундусуна таянып сот чечим чыгарган учурда гана жатып дарыланууга жол ачылат. Жогоруда оор кылмышка айыпталып, соттун чечими чыккан жаран Ош облустук психиатриялык ооруканасынын эксперттеринин кортундусунун негизинде кайра эле соттун чечими менен келип жаткан. Бирок Кызылжар шаарчасында оорукана кайрадан текшерүү өткөрүп, акыл эсис соо деген бүтүмгө келишкен. Эки ача бүтүмдөн кийин эл оозунда жиндиккана же психиатриялык ооруканалар кылмышкерлер үчүн жазадан куткарып чыгуучу жайга айланды деген сөздү бышыктагандай ойго алып келет. Жүзүн көрсөткүсү келбеген дарыгер бул татаал процесс экенин айтат. Азыр биз соттун токтомун биз үчүн закон, биз аны аткарууга милдеттүүбүз, укуктуубуз. Экспертиза бир эле адамга бир эле жолу бүтпөйт да, бул ушундай узун өтө турган процесс. Бир адамга кээде 2 жолу, 3 жолу соттук психиатриялык экспертиза дайындалып калат. Себеби дегенде адамдын ден соолугу, психикасы, психологиясы
өзгөрүп турат да. Эртеңки күнгө эч кимге кепилдик бере албайт. Ошон үчүн биздин биринчи берген заключениябыз балки кийин ИВСте жатканда өзгөрүп калгандыр, балки ошондо ооруп калгандыр. Аны эми Оштун эксперттери жооп берет, себеби ар бир эксперттик комиссия өзүнүн корутундусун берген акылуу. И биз башка эксперттик комиссиянын корутундусуна кандай десем мүнөздөмө бере албайбыз. Ар комиссия өзүнүн жыйынтыгын өздөрү берет. Номер 2 Республикалык психиатриялык ооруканасы 2022 жылдын 30 майындагы номер 23 сандуу корутундусуна ылайык айыпталуучуну акыл эсиз соо жана мажбур түрдө дарылоого муктаждыгы жок экенин аныкташкан. Эми ушул жерде суроо пайда болот. Өздөрүнүн корутундусунда айткандай, соо адамды кантип дарылап жатышат? Мажбур түрдө дарыласа, анын ден соолугуна терс таасирин бербейби? Деги эле соо адамды кармап туруп канчалык мыйзамдуу? Анан бирок ал кишини сиздер таза деп корутунду чыгарып берип атасыздар. Ооба. Таза адамды кантип дарылап атасыздар? Кандай таза? Сиздердин корутундуңуздар бар да сотко Ооба, берген. Биринчи Ош областыкы анын орун белгилери бар. Өзүн өзү өлтүрөм, кол салам деген жагдайларды айтып атат. Бул дарыланыш керек деген. Бирок ал сиздерге экинчи жолу тиги сот мамлекеттик айыптоочу прокуратуранын чечими менен сиздерге апелляциондо келип, экинчи жолу биякта текшерткенде сиздер таза деп атасыздар. Экинчи инстанцияда сот. Сиздер таза деп. Азыр кантип дарылап атасыздар? Азыр бизде жататпы ал? Алын соттун өкмү бар да. Чечими бар. Таза адам дарыланса болобу? Жок, ал жерде доокада деген сөз бар. Пока оорусу бар. Мисалы оштар оорусу бар деп атат да, туурабы? Оорусу бар, пока дарылансын деп берип атат. Биз ошонун негизинде аз дарылап атабыз да. Бирок сиздердин корутундуңуздарда сиздер таза деп чыгып Таза деп берип атабыз. Караш керек экен, аны көрүш керек. Эксперттер чыгарган чечимдер үчүн жооп беришеби? Кылмыш жаза кодексинин 115 беренесинин 3 пунктуна көрсөтүлгөндөй, кылмышты акыл эсиз соо абалда жасаган, бирок өкүм чыгарганга чейин же жаза өтөп жатканда жин оорусу менен ооруган, же убактылуу психикасы бузулуп калуусу мүмкүн экендиги мыйзамда да жазылган. Ооба, эркиндикте жүргөн адам камакка түшкөндө ар кандай жагдайга калышы толук мүмкүн. Бирок эксперттер кандай ыкмалардын негизинде оорулуу адамдарды аныктайт? Суроонун баары мына ушул жерде турат. Нарушение мышечного организма типа слуховой обман восприятия деген кылган кандай чыгар. Анан бул кылган кылмышчы жоборек болчу, виняемый ал. Жок, ал жагында сөз жок. Ал жагында сөз жок болду. Мен болгон айтып атам да, мына мен азыр сиздин алдыңызга келдим да. Келдим. Сиз психиатр дарыгерсиз. Менде кандайдыр бир мындай жиндинин, ушул оорунун кандайдыр бир белгилери мындай сиздин көз карашыңызда барбы жокпу? Жок. Эми карап туруп. Ошондо азыр мени көрүп туруп жок деп атасыз. Сиздер ошол жанагы айыпталуучуга, ал ушул чоң суммадагы акчаны көтөрүп жүргөн, чоң суммадагы ошол героин, нашаларды көтөрүп жүргөн адамды сиз кантип ооруду деп анын мындай бир элементтерин айтып бериңчи, мисалга. Мажбур түрдө Кызылжар айылында дарылануусу сунушталган деп сиздер сунуштап берип атасыздар. Кызылжар карап туруң. Мен сизге Кызылжардын эмесин окуп берейин. Кызылжар болсун корутундуну. Бул бизде мажбур түрдө дарыланууга бул дарыланбай эле койсун, бул андай оорубайт деп чыгарып берип атат. Анан мен сиздердин жанагы болгону сиздер мындай ушул адамдарды аныктап атканда кантип аныктадыңыздар, мен ушуга түшүнбөдүм да. Кандай жолдору бар, мисалы. Не кыласыздар, же кандан анализ аласыздарбы, же болбосо не кыласыздар, кандай кыласыздар? Отурсаңыз, негизи психиатрия экспертизада бизде кандан эгерде наркотик болсо кандан алса чыгышы мүмкүн. Бирок психикалык жактан ооругандардын биз визуальный деп койдум да, отуруп сүйлөшкөндө чыгат да, баатыга ооруткандардын сүйлөгөндөрү боюнча, жүргүзгөн эмибиз боюнча чыккандан ошондой чыгат да. Анан баягы отуруп биз менен сүйлөшкөндө болот. Мен жазып атпайбы, эмнедечи? Матур жазып атышчы.
Подэксперты нарушение мышления арканского типа слуховного восприятия, эмоциональной способности и нарушение критической способности желтота. На основании вышеизложенного направляется до выхода из состояния, до выхода из состояния. Bunu biz bergen zaključenje da men shvatamiz. Men aytdim o'sha. Bu hozir просто hozir buni darlab turiblar. Darlab qarashib bo'ldi, qarab o'zining qilmish ishi bo'yicha javob beradi olsa. Жоқ, мен жауап бергенде сөз жоқ. Қасыңыз мына. Қызылжар тағы мына. Сіздер жөнінде амбулаторлық деп жатасыздар. Сіздер амбулаторлық деп жатасыздар. Hazır ambulatorluk olduğunda sizler deyin olsa 2 saat, 3 saat, 1 gün, 2 gün bir gün hatta söyleşip görüp durup çeşim çıkardınız. Benim karap durun. Kızılcar al жерде аны кармап отуруп, ал жерде ошол сүйлөшүп отуруп, мисалы аны менен ушул убакыт куруп отуруп, соттун чечими менен 1 айда, 1 айдын ичинде экспертиза жүргүзүп атат дагы, жок убакыт элеси жайында экен деп. Сиздердин чечимиңиздерди жокко чыгарып атат. Анан мына мен айтып атам да, сиздерде мындай кандай бир ыкма бар мисалы. Мындай ушундай адамды психологик жактан жабып, мисалы мындай ал мүмкүн ошол учурда чындап эле ошол учурда мындай жазадан кутулуш үчүн, жоопкерчиликтен кутулуш үчүн силерге мындай аракет кылып коюшу мүмкүн эмеспи? Жок, эмес. Ал мага эмесе бизде мына тарткан эмесе консультация терапевт деп жатат. Ямырт бүт кагаздар бизде бар да мындайча. Берген да. Ошол берген ямырт деген баягы галанымызды тарткызып берген да. Ошолордун негизинде биз жазып жибергенбиз аяккача. Иликтөөбүздүн арты бизди Баткен облусуна алып келди. Анткени биздин иликтөөдө сөз болуп жаткан жаран бул убакка чейин кандай ишмердүүлүк жүргүзгөн жана ошондой эле анын бул убакка чейин ошол кандайдыр бир ден соолугунда оорунун белгилери бар беле, жок беле, ушул жагдайларды тактоо үчүн Баткен облусуна жөнөдүк. Эки жолу көргөн атпайсызбы? Көргөн учурда кыймыл аракетине кандайдыр мындай психологиялык жактан жабыркаган адамды дагы эч нерсе байкаган жоксуз. Эми багдай азыраак сүйлөгөн биздин немече айтканда баягы кам гап дегендей да. Азыраак сүйлөгөн жашы бизге караганда бир 10-15 жаштай улуу киши. Азыраак сүйлөгөн киши экен эле. Bir-эки жолу ошо футболго барганбыз. Ал киши футбол деле ойнободу, биз жаштар ойнодук. Анан келип бир жерде чай ичтик. Ошо кармалгандан бир 3 күн бекен мурда да. Анан мен ал учурда өкмөт эмес болчу, мен кызга кеттим. Кызыкайда жүрүп ушинтип уккам да. Ушунда кармалды деп. Айылдашым, жердешим, кесиптешим, бирок сырттан тааныйм, өтө жакын эмес. Жумуш мезгилинде өзүн жакшы кармаган, оор басырыктуу, ушундай инсан болгон. Ал ошол мечиттин курулушуна жакындан жардам берген. Эки уул, эки кызы бар, жашоо шарты өтө жакшы. Балдары окумушту, окуткан балдарын. Мындай не деп айтсам, жакшылыкта колунан келишинче бирөөдөн аябаган. Айылдын курулушуна эле эмес, ошол мечиттин курулушуна эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген, кыйналган, багар көрөрү жок. Bir-эки аксакалдар бар, ошол кемпирлер, чалдар бар. Ошолорго жакындан жардам берген. Мен өзүм мектепте иштеген экен, ал кишинин жардамы жөнүндө көп укканмын да, жардам берген. Иликтөөдө айтылып жаткан жарандын анын кылмыш кылып колго түшкөнгө чейинки абалы жөнүндө айылдаштарынан сураштырдык. Алар деги эле эч кандай жагдайларды байкашпаганын айтууда. Бирок катардагы жарандардын пикири медициналык экспертизанын корутундусуна карама-каршы дегенди билдирбей турганын кошумчалайбыз. Анткени дартын адистер аныкташкан. Биз болгону иликтөө үчүн гана алардын пикирин алдык. Бирок көпчүлүк сот процесстеринде экспертизанын корутундулары соттун чечимине негиз болот. Ошондуктан юристтер күмөндөнүүчү жагдайлар бар экендигин, бул системаны токтотуу
оор экендигин айтышууда. Кыргыз Республикасынын түштүк аймагы боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү эки топко бөлүнүп, өздөрүнүн таасирдүүлүгүн күчөтүү максатында бири-бирине мындайча айтканда согуш жарыялаган. Башкача айтканда, согуштун мааниси кандай? Бири-бирине буйрутма адам өлтүрүүгө аракеттерди жасашкан. Ошолордун натыйжасында бир тарап үйүндө отурган кезинде үйүнө кирип келип, сүйлөшүп, арты берки нерселерди баягындай өздөрүнүн тили менен айтканда разборкалар болуп, атып кеткен, бирок ал өлбөй калган. Ошол өлбөй калган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экинчи тарапка буйрутма берип, өзүнүн туугандарын аркылуу спорт залдан чыгып кетип аткан жеринен атылат, бирок денесине 5 ок тийип, ал дагы өлбөй калган. Ошол 5 ок аткан адамдын өздүгү аныкталып, такталып, ыкчам аракеттер жүргүзүлүп, кармалып, анан тергөөнүн учурунда соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Соттук психиатриялык экспертиза өзгөчө оор кылмыштар жасалганда сөзсүз түрдө дайындалат. Вот ошол соттук психиатриялык экспертиза дайындаган учурда комиссиянын корутундусуна ылайык бул бир жашына жүргөн адам акыл эси соо эмес деген корутундуга ылайык Кызыл Жардагы психиатриялык ооруларды дарылоочу баягы стационар бар, ошолор аркылуу анан кутулуп кеткен. Бир ушул учур бар. Ошондо демек коомчулуктун оозунда айтылып аткан жанагы кандайдыр бир каражат төлөппү, же болбосо кандайдыр бир жолдорун таап, ыкмадан ушул жолдон кутулуп кетсе болот деген сөз бышык экен да, туурабы? Негиздүү. Бул сиздин берген сурооңуз ылайык бардыгы келип туруп, акчага келип такалат. Бул инициатива сөзсүз түрдө кармалган адам тараптан эң эле биринчи дегенде. Анан кийин тергөө органы болобу, прокуратура кызматы болобу, анан кийин соттук психиатриялык экспертизанын эксперттери аркылуу ушул иштер ишке ашат. Өкмөттүн 2018 жылдагы номер 296 сандуу токтомунда кылмышка шектүүлөрдү, айыпталуучуларды камакта кармоого тоскоол болгон оорулардын тизмесин бекитүү жөнүндө атайын чечим чыккан. Дал ошол оорулардын тизмесинде психикалык бузуулар да бар. Бирок айрым учурларда чыныгы ооруп калган жарандарды да камакта калтыруу чечимдери чыккан көрүнүштөр ондоп, балким жүздөп саналат. Жана айтып кетпедимби? Акчага баалуу нерсе да. Акчага баалана турган нерсе. Анткени эксперт бул ушундай тиги тараптын баалоосундай корутунду чыгаруу үчүн өздөрүнүн бааларын айтышат. Анын жоопкерчилиги эгерде алардын чыгарган корутундусу тергөөнүн жүрүшүндө же бир башка бир амалдардын жүрүшүндө корутунду туура эмес чыгып калганы аныкталып калган болсо, алардын жоопкерчилиги бар, эксперттер. Бирок жоопкерчилик болгону 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин эле айып пул салынат. Элестетиңиз, ал жерде өтө чоң суммадагы акча менен бүткөн нерсе 100 000 сом деген эмне? Азыр эми анча-мынча адамдардын айлыгы 100 000 сом болот. 100 000 сом менен штраф менен чыгып кеткен адам эртеси кайра эле ошол эле кызматында иштей берет. Себеби мамлекеттик кызматтарда иштеш үчүн соттолуу гана болбош керек. Соттолгон деген гана болбош керек. Жоопкерчиликке тартылды деген менен иштей берет.
Эми ооруканадагы башка көйгөйлөр жөнүндө сөз кыла кетели. Оорукананын жетекчиси мындан бир канча ай мурун алмашкан. Жергиликтүү тургундардын бири азыркы жетекчиге нааразы экенин айтты. Ал аялдар бөлүмү жоюлуп, аталган бөлүм кайрадан эле соттун чечими менен келгендерге ылайыкташтырылып, катардагы оорукчан айымдар үчүн орундуктар жетишсиз болуп жатканын, мындан улам бир тууган эжесин жаткыра албай жүргөнүнө кейди. Бүгүнкү күндө номер 2 республикалык психиатриялык ооруканасында ар кандай кылмыштарга тиешеси бар 90дон ашык жаран дарыланууда. Кылмыш жасаган жарандар үчүн атайын бөлүм кеңейтилип жатканынын сыры эмнеде экендиги белгисиз. Кызылжар шаарчасындагы ооруканада мындан башка да толгон токой көйгөйлөр бар. Бул убакка чейин ооруканадан бейтаптар качып чыгып кеткен көрүнүштөр да орун алган. Бирок качып кеткен жарандар үчүн кимдир бирөө жоопкерчилик алдыбы, жокпу, ал жагы белгисиз. Анын кандай болуп качып чыкканын биз биле албайбыз. Себеби күлүч немелерде болчу эле да, охрана деле. Бул жерде отдельный палата кылып бергенбиз, эшиктер под замком турган, кирип чыгып жүргөн да. Өздөрү ачып, өздөрү киргизишчи. Анан ошону буларда байкабай калган, кайсы моментте качканын, а биз буларга ишенип, биз да байкабай калганбыз да. Ал кийин кармалган жок бошко. Кийин кармалып, неме кылып келип, ошо моментинде соту болуп, соту Чуңкургонго перевод кылды да. Анан биз Чуңкургонго которуп жүрдүк. Бул жердеги бейтаптарды Ички иштер министрлигинин кызматкерлери кайтарып көзөмөлдөп турушат. Бул канчалык туура? Анткени жаза аткаруу мамлекеттик мекемесинен которулуп келген жарандар кооптулук жаратышы турган иш. Биз Ташкөмүр шаардык прокуратурасына кайрылып, бул убакка чейинки психиатриялык ооруканасына болгон пландуу жана арыздын негизиндеги текшерүүлөрүнө кызыктык. Акыркы 10 ай ичинде даттануу же арыз келип түшпөптүр. Бул боюнча айта кетсем, бул Кызылжар 12деги психиатриялык оорукана боюнча Ташкөмүр шаарынын прокуратурасы тарабынан текшерүүлөр регулярдуу түрдө жүргүзүлүп турат. Мындан сырткары ал жерде дагы күтүүсүз текшерүүлөр жүргүзүлөт. Ал жерден мыйзам бузуучулукта аныкталган учурда прокурордук акт сунуштама берилет. Азыркы убакта мына ал жерде тийиштүү маселелер каралып атат. Ошон үчүн биз текшерген убакта ал жерде азыркы убакта деген милициянын кайтаруу бөлүмдөрү кайтаруу жүргүзүп атат ал жерде. Ал эми ал ошол оорукананын жобосунда ал жерде жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери кайтарыш керек да. Ошол жерде өзүнчө казарма түзүлүш керек. Ал жерге бар жатып регулярдуу түрдө кайтарып туруш керек да. Азыркы убакта баягы өкмөттөн материалдык жактарына байланыштуу ошо милиция кызматкерлери кайтарып атат. Ошол себептен биз дагы ошо саламаттык сактоо министрлигине өзүбүздүн сунушубузду бердик. Бул маселени ошо министрликтердин ички иштер министри менен саламаттык сактоо министри менен жана жаза аткаруу кызматынын төрагасы менен сүйлөшүү менен жүргүзүп туруп, ошол мыйзамга ылайык ал жерде маселелерди чечиш керек да. Ушул боюнча биз ошол саламаттык сактоо министрлигине сунушубузду киргизгенбиз да. Өлкөдө сотторго, укук коргоо органдарына, медициналык эксперттерге нааразы болгондордун саны жүздөп саналат. Бири-бири менен чырмалышкан система аркылуу жоопкерчиликти кайсыл бирине жүктөө кыйын. Соттор эксперттерге, эксперттер сотторго жоопкерчиликти түртө салышат. Өздөрү чыгарган чечимдерин экспертизанын корутундусуна байлашат. Бирок ошол эле учурда соттордо кайрадан экспертиза дайындоого мүмкүнчүлүк бар да. Тагыраагы күмөн жараткан жагдайларды кайрадан текшерүүгө толук укуктуу. Биз бул иликтөө материалыбыз менен жоопкерчиликти жеңилдеткен, жада калса жазадан кутултууга жол ачкан жиндикана жана ал жайга баруучу жашыруун жолдорду ачыктаганга аракет жасадык. Бул сыяктуу атайын түзүлгөн системага мамлекет тарабынан тыкыр көзөмөл болушу керек. Антпесе сотторго, эксперттерге болгон ишеним эл арасында түп тамыры менен жоюлушу толук мүмкүн. Анын кесипетин мамлекет да,
эл да тартары талашсыз иликтөөбүзгө пикир калтырып бөлүшүп коюңуз. Аман туруңуздар.